Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Doğru Günü программасы сиздердин назарыңызда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бүгүнкү программабызда өзүңүздөргө Атбай жолосу кыргыз журтчулугуна, анын ичинде Ысык Көл областында Ысык Көлдүн булбулу аталган Ботбай Куланбаев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мына бүгүнкү атайын ушул эскерүү кечесине мен атай меймандарды чакырдым эле. Алгач мен сиздерди тааныштыра кетейин. Мына менин жанымдагы Данил Ильясов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ошондой эле Бешебай Муратов, мынакей ушул Ботбай Куланбаев менен бирдикте жүргөн анын замандашы, ошол убактардагы кесиптеш да болгон ардагерибиз. Куш келипсиздер. Мынакей эми жогоруда Ботбай Куланбаевди биз айтып өттүк, Ысык Көлдүн булбулу деп. Тоо булбулу токтогул деп айтылгандай, токтогул атадам убагында чындыгында эмнеген залкар ырларды ырдабаган, аткарбаган, элге жеткирбеген. Монун ошонун бир катарында дагы биздин Ботбай абадагы мына көлдө эмнеген ырларды ырдап дегендей, анын ой булбулу ошол мезгилдеги ырдап чыккан элдик ырлардан Кызыл алмасы, жана башка деген 100 экен ырларды, элдик ырларды элдин жүрөгүнө жеткирип, элдин жүрөгүнө түрөк тапкан чоң белгилүү ырчы эле. Бирок ата канат арман дүйнө деген ушул экен. Жаш кезинде эле мынакей Ботбай абабыздагы бул жарык фильм менен кош айтышып кете берди. Эми биздин телевидениеге дагы ал киши бир катар жылдар баягы келип, биякта дагы силер отурган жерде отуруп дегендей тартылып кеткен мезгилдер болгон эле. Архивдик материалдары дагы чындыгында бизде бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Бирок ошондой болсо дагы мына бүгүн баягы өзүнүн көзү жок болгондон кийин чындыгында эстеш дагы, эскериш дагы бир катар сиздер үчүн дагы, мен үчүн дагы оор болуп турган мезгил. Бирок ошондой болсо дагы өмүр бизден өтсө, эн эмгектен эскерсин деп белгилүү акыныбыз Алуу Токомбаев жазгандай эскерүүгө туура келип отурат. Мына бу жакта сиз сыяктуу, мына сиз айтып калабыз го биз Ысык Көлдүн булбулу деп коебуз. Ботбай Куланбаев деп айтабыз дагы. Жазганда да жазып жүрөбүз, Ысык Көлдүн булбулу деп жазып жүрөбүз. Кээде радиодон бергенде дагы, теледен бергенде да айтып жүрөбүз. Ана эми чындыгында бай сиздин үнүңүзгө үн жетпейт го менимче мындай ырчылык өнөрдө. Анан эми ушундай сиз сыяктуу ордуңузда келаткан артыңызда жаштар келсе деген менин да тилегим бар да мындайчы. Ооба, жакшы. Эми бул азыркы ырдалып аткан ырлар жакында эле жазылды. Мынакей эми өзүңүз дагы мынакей бүгүнкү күндө ушул ырларды алып чыксам деген ниет бар да, туурабы? Эми ошо баягы элге баягы ушул ырдын баары кулагына сиңген. Эми биз курактуу, бизден жашыраак эмелерге буларды жакшы көрөт, уккусу келет. Анан азыркылардын кээ бири бар эми, Кудай өзү сактасын. Жаным менен баштап жаным менен бүтөт ырлардын баары эле. Анан ошолорду эле бере берет радиодон. Таң каласың. Ушуда ырбы деп кээде ойлойсуң да. Туура. Анан сөзү билинбейт, же обону билинбейт, же ыры билинбейт дегендей. Анан өзүм чыгаргам деп чыгышат экен. Жөн эле көчөдө жүргөн эле бир ыр да. Туура элесиз. Бир жакшылар чыгат. Бар да элдин арасында, бирок сейрегирээк. Сонун ырлар чыгып атат, бирок аз да. Жанагы ырларды же башкырт түгөнүп калабы, эскирден опус эле бербейт. Жаш элең шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, айгылы кырып көздөн жаш тамган. Bir buket güldü sunarda, büyütü günge kaktalgan. Salamat esem bargın devay, uzatıp kaldın vokzaldan. Tolkunun cirep abanın, uçuna gitmey sananın, uvara bolup kılçakta bir artımdı yulam karadı.
Қарағам менен көз жетпей, қап қайда қалды қараның. Елестейт бір оқ сүйкімдің о жара көр жап жас жамалың. Жөнөдім нарын қалаға, ынағым сенсің санада. Жүзімдөй бұшқам өлтүрі ой, жүзіңден жаным садағы. Ойлосам болып көңілі шат, жолықсам деймін қайрабат. Театр açıp жатқандан ей, нарындан жазған саламға. Мынан ардағы ескеребіз. Ескерішер күндер бар дегенде алдыда. Мына шу күндер, мына бүгін де келіп отырады. Мына шу вақытта біз дайындауға мінекей сізге алғаш сөз берсем, сіз мына шу Ботбай Құланбаев менен бала кезінде чоғы оқып дегенде бірге жүрдіңіздер. Мына өмірдің ақырына шейін мінекей сіздер Ыбырай Айтманов атындағы музыкалық оқу жайында бірге іштештіңіздер дегендей, замандаш болдыңыздар, дос болдыңыздар. Bir қатар ошол чыгармачылык өнөр дүйнөсүндө мына чет өлкөгө чейин барган күндөрүңүздөр болду дегендей. Биздин эле кыргыз жергесинде эмес, башка жактар өлкөлөрдө да болдуңуздар. Алгач мына ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат. Кандай тааныштыңыз эле, канча жылдар кездиңиз эле деген дагы киши менен. Ооба, эми Ботбай экөөбүз алда 49-жылкы, мен да 49-жылкы 66-67 жылдары ошо окууну бүтүп эле 1 жыл ошо Бишкекке барып калдык. Ал кезде Фрунзе Бокем болып студияға оқып қалды. Ал 2 жылдық студияда алда оқыды, 2 жылдық студияны мен да бүттім. Мен опера балет театрын бүтіп, опера балет театрына солист болып кеттім. Бокем болса филармонияға кетті, филармонияда солист болып эмне деген, ал жердегі филармонияда эмне деген дөшалар болчу. Атактуу биздин акындар Эстебет Турсуналиев кечегеле, ким атактуу Куудул Шаршен, Айтор ушу көп атактуу адамдар менен аякта иштешип, мен опера театрда иштешип жүрмүн, искусствода бат-бат эле жолугуп турабыз. Анын үстүндө тиги Төкөлдөш деген суун, дарыянын суунун жээгинде ошол жерде маданият кызматкерлеринин общежитиясы азыр да бар. 4 этаж чоң бар этажы. Ошол жерде Бокем экөөбүз бир комнатага туура келдик. Ал филармониядан, мен опера театрдан чогуу ошол жылдарды өткөрдүк. Эң балалык, аябай жаштык кездер ошо менен өттү. Ал жерден жакын болдук, бир тууган болдук, дос болдук. Анан ошо Бокемден ошол мезгилден ошол кийинки өмүр өткөнгө чейин ошо чогуу жүрдүк десем болот. Себеби мен 76-жылдары келдим. Ошол эле жылдары Бокем Бишкектен бияка которулуп келип, мен музыкальный училищаны 76 ачып, биринчи училищаны ачкан мугалимдердин тобунда мен келдим. Бокем дагы чогуу эле келдик, уда эле келди. Ал тиги могу жерде Кыял бир кооператив, ошо бирикмеси бар эле, Кыял деген. Ошондо кирип, кол өнөрчүлүк боюнча ал музыкалык аспаптарды жасап, комуз, тиги эме комуз, эме кыргыз эл аспап, ошо музыкалык аспаптардын көбүн жасады. Ошол жерден чогуу иштешип, чогуу барып чыгарма. Ошондон Бокемдин кол өнөрчүлүгүн аябай баамдап чогуу эле жүрдүк. Андан кийин Бокем эмнеге кетти? 80-жылдар, 82-83 жылдары Боз Салкын ачылып, Боз Салкынга кылган салым да абдан зор да. Боз Салкын кылган ошо башындагы
таланттардын бирден бири ошо Ботбай болчу. Себеби Себеби ал жерде көп ошо салым кошкон абдан зор да. Андан кийин ошо 79-жылдар бекен, же 89-жылдары музыкальный училищеге келди. Музыкальный училищеде кайра ошол эл дастандар, элдик ырлар боюнча, эл дастандар, ошо эл дастандар боюнча бир ошо сабак берип чогуу училищеде ондогон жылдар ошо чогуу иштештик. Талант эми зор. Таланты менен азыр Бейшабайда айтып берет. Талант мындай таланттар эми сейрек эле кездешет да. Бул элдик, чыныгы элдик талант. Мен ошо Булбул эле өзүнчө. Булбул. Эмне деген чыгарманы аткарбасын элдин баарын оозун ачырчы, ушундай таң алдырчы. Кайсы бир жылы мен опера балет театрында иштеп жүрүп, эмне Айчүрөк операсы менен Караколго келип калдык. Караколго келип ал жерде биз чогуу келген артисттер тиги Кадырбек Чодронов, Артык Мырзабаев, Бибисара Бейшеналиева, Сейдатмат Токтоналиев, дирижерлордон Асанкан Жумахматов, Давлесов, Калый Малдыбасановдор. Ой, Даниил, сенин айлыңа келдик, Караколдо гостиница салып жатып калдык. Айлың жакын эле деп тамашалашкан ошолордун баарын челпек айылына алып барып коноктогом. Ал кезде таңыр эме Кой союп. кымыз алдырып тиги Эми кыргыздын ошо жанагы тиги кыргыз искусствосунун болгон дөш алаларын баары барды. Ошо ата-энем тирүү болчу ал кезде баардыгы тосуп алышып ушундай отурду. Эмне үчүн ошо биздин челпек айылына барганына кайрылып атканым. Анан Бокем да барды. Биякта жүргөн. Барып анан кийин Түгөлбай да биякта болчу, казаковча. Анан ошо чоң залда отурушуп анан күйлөрдү чертип, Ботбай, сен бир өнөрүңдү укпайлыбы деп Калый Малдыбасанов айтып калды. Ошондо жанагы Калмураттын ыры деп айтылат, ошо лирикалык ыры. Ошону черткенде шунчалык Калый Малдыбасанов таң алып, ай Ботбай, сен эмне жүрөсүң биякта? Сенин ордуң биякта. Ай, сен деген чоң талант турбайсыңбы? Берчи комузуңду деп, ай, менин атам дейт. Калый Малдыбасановдун атасы да комуз черткен киши экен, эми биздин мезгилде болгон жок. Менин атам мындай чертчи деп Калый Малдыбасанов ошо Малдыбасанов атасы тууралуу абдан бир жакшы кептерди айтып бизди баары таң калтырган болчу. Ушундай эми бардык жерде, даже музыканттардын ичинде ырдаганда дагы бардыгы ушундай бир сүймөнчүккө болуп, бир ушундай бир башкача бийиктикте кабыл алчу. Эми талантына сөз жок, талант мындай, мен баягы мындай Ботбайымды таланттар эми 100 жылда бир кездешүү таланттардан десем жаңылбаймын алтыным. Керемет. Эмнеке Бейшабаева сиздер эмнеке бир катар жылдар ушул эми баарыбыз эле Каракол шаарында өсүп өндүк да чоңойдук да дегендей баарыбыз бирибизге тааныш да бардыч. Бирок ошондой болсо дагы мына жакындан тааныш мынакей дайындабам турайт атат. Баягы жакындан жүрүп жого бир общитта бирге жатаканада бирге жатып дегендей балалык кезде. Ошол кездерде көрбөйсүздөр, өзүлөрүндү баягы Кудай таалам деп койсок да болот го, өнөр менен өнөрдүн аркасы менен биригип атышат да, жолугушуп атат дегеним. Анан мына сиз дагы ошол өнөрдү аркалап жүрүп мына комузду ала келип сиз дегендей бүгүнкү күндө ушул Ботбай ам жөнүндө эскерип отурсаңыз. Рахмат, Тука. Бул Ботбай жөнүндө мына анын өзгөчөлүгү, эмне деген талант экендиги жөнүндө дал Ильязович айтпадыбы? Мен көп кайталап ойлобойм, мунун үнү өзгөчө бир кайталангыс үн эле. Ошого кошулуп атканда ошонун үнүнө окшоштуралчу любой киши. Кошулуп турган күндөр болду жаш кезде. Анан мен Ботбайды билгеним мына 70-жылы, 75-жылы бу буржуазский пединституту күчөп турган кезде жакшы. Анан географский факультеттен келип иштеп калдым, чакырылып. Ошол күндөн баштап дайыр жолдоштор аркылуу Ботбай менен таанышкам. Анан талантын ошондо көрдүк. Эми анда бир жер мындай чайда деле кезигебиз, тигиндей деле анан достугубуз жакындап кетип,
Ботбайды ушу жогорку билим алып алсын деген ой менен биздин факультетке киргиздик. Институтка. Анда Шайык Токомбаев деген дагы абдан күйөрмөн бар эле чыгармачылыкка. Анан ошо киши болуп анан киргизип жарым жылга араң чыдады. Эми балдардын арасында окуйт баштайт. Жаш өйдөлүп калганда. Биз менен тең да. Анан таштап койгон. Анан бирок ага карабай эле чогуу жүрдүк. Кандай салтанат болсо да, кандай жер болсо да Ботбайды сөз салып барчубуз. Эми Ботбай менен ошо ырларын уктуңуз дегенде, сиз кайсы ырын аткап берсем деп турасыз эми азыр? Биздин телегөрүүчүлөргө. Көөлө ырлары бар. Эми жанагы өзү айтып жакшы бир көңүлүмө жагып, биринчи эле ошону үйрөнүп калгам да. Жанагы Орозбек Кутманалиевден кийин бул дастанды эч ким айткан эмес деп жапар-жыпарды айтчу. Ошол жапар-жыпарды мен аракет кылып көрөйүн. Анын өзүнө окшотуш эми мүмкүн эмес. Бирок билип калганда. Эми анын сөздөрү кыскартыш керек бул жерде. Улуу ата мекенин согуш башталып аткан кезде айылдарда биринде жапар-жыпар деген эки ашык болот. Анан согуш башталып жапарды согушка алып кетет. Жыпар калат. Анан кийин эки көздөн ажырап минадан кийин анан айылына келгенде бир кезигиши болгон жерде мына жолдошторунун бирөө баягы жыпар бул жерде отурат, айтып сөзүң болсо айтып калбайсыңбы дегенде ошондо айтып аткан жер экен да. Аралап калкос чарбагын кызылын үзүп алмадың, ардагымды паш сен менен, жең аралай дайым баргамын, аман эсен жүрсүңдүң, менин абалкы сүйгөн жал-жалым. Мекен эл үчүн жең аттанып сапар тартканда, акшым каргуштай талпынып жең айылдан жөнүп жатканда, кол берип көзгө жаш алып калгансың кайгыны салып жашаңга. Кул душманды биз Карпаттын тоосун ашканда, каршымда мина жарылып капыстан түштүм капканга, өзүмдүн билдим жоктугун мен госпиталда жатканда, жарым көрбөйдү үнүн тип жаш жаным түштү бейпайда. Жарым көрбөйдү үнүн мен жаппаган түккөнөйүн, азапты тартып жүргөнчө жең акырет көздөй жөнөйүн. Эгерде көнүң жок болсоң, жыпашу берчиңчи өлөйүн дегенде жыпардын жооп берип турган экен. Жеңиш менен кайттым деп мен жөнөрдө бир кеми гүлүмдү, өчөшкөн жонун зарпынан сен өзгөртүпсүң түрүңдү. Арманым жоктур Кудайдан, бүгүн аман бер уктум үнүңдү. Сен жаш булбул элең сайраган, мен кызыл гүл элем жайнаган, каш
Başıma geli olturgan karanından aylanan Kaygırba capaşta ayrırban Tübülük başımdı sağa baylagan Deregi belis kaytıdan Biz aşkımız birlikte yalap Azamat erdin belgisi Ki kazatta jürdü çınalap Kaygırba capaş kaygırban Negi kayratsız jigit muңayat Başından qarı ketpegen Жең ала тосынду жерің бар Айқашта намыс бербеген Жең ақ қалпақ қырғыз елің бар Қадырыңды билүүгө Же қашыңда мендей теңің бар Эки көзсүз болсоң да Жең эптеп бир багар өзүң бар Ошонун бары турганда Жапаш өлүүгө кандай жөнүң бар деп Баракелде. ырдап койчу. Şuna Botboy amına aybay geliştiri burada şöyle. Ünü dağı içinde de geremet bana siz ırdasanız. Siz dağı mınaki anladı öyrendiniz de Botboy olan kulağıma janıp turат da. Эми Ботбой Куламбаевдин чындыгына аткарган чыгармаларына баа жеткиз чындыгына. Элдер дагы мынакей баа берип, канча деген адамдар мына бүгүнкү күндө Ботбойдун жоктоп өксүп турган жери, чагы. Анан чындыгында анын керемет үндөрүндө сагынган адамдар бар. Анан эми Данилова мынакей сиз жогоруда жакшы айттыңыз, баягы балалык кезде чогуу өспөгөндөй. Анан Ботбой амында кээде ушу биздин телестудияга келгенде бияка. Анан кийин ушул отурганда да маектешкенибиз айтып калар эле. Жогоруда айтып кетпедиңизби? Шаршен Кудул менен деп, Куркаш Мамбеталиев Манасчы менен деп, эстебес Турсуналиев эстебес атабыз менен Төкмакы менен дагы талай жолу элдерди кыдырып, ал убакта бир эле ошол убакта да Фрунзе шаарында отуруп эч эмес да, филармонияда. Элдерди, айылдарды кыдырып кетчү эмес беле ошол убактарда. Ошондой учурларны элестете аласызбы сиз мынакей ушул Ботбой менен бирге жүргөн күндөрүңүздө өзүңүздүн дагы? Сиз дагы мына Залкар ырчысыз Кыргыз Республикасынын маданият эмгектери ишмерчиси дегендей ушул жөнүндө эстей кетсеңиз. Мен ошо Бишкекте көп эле жүрдүк, ошо сен айтып аткан азыркы залкарларды менен да чогуу. Ошо де алончулардан бери ушу жана мен айтып аткан общежитияга келип калчу, Төкөлдөштөгү 4 этаж общежитияга келип. Күндөрдүн биринде ким келиптир? Асанкалы Керимбаев менен ким? Жаңы тиги Ырысбай Абдыкадыров. Ой, Данил кандай? Жакшы, ой, киргиле бияка деп. 83 комнатада Ботбой экөөбүз жашачубуз. Боке, Ырысбай Абдыкадыровго комузуңду алып туруп баштачы деп. Анан кийин жана Калмураттын ырын ошондо эле ырдачы. Анан ар кайсы айланайын ошол биздин элдик ырларды, Атай Огонбаевдин ырларын, тиги Муса Баетовдун ырларын ал кезде ырдап ошо ким Халыкиевден да көп. Керимбаев менен тиги ким дечи Ырысбай Абдыкадыровдун оозун ачырган. Анан алар тамашалап атат, Ырысбай айтат, ой, Ботбой, сенден дагы репертуар толуктасак болот экен, сенден жакшы мелодияларды алсак болот экен деп аябай таң калып ким Асанкалы Керимбаев менен ошо ким Абдыкадыров экөө абдан таң алган жерлери бар. Анан өзү элдик репертуарларга абдан бай болчу. Кийин ошо Каракөлдө жүргөндө тамашалап калдым. Акыркы ырлардан, кыргыз ырларынан кыргыз элин даңктаган, кыргыз жерин даңктаган ырлар чыгып атабыз. Жаңы бир мелодия чыгыптыр, даке сынырдасаң жарашат дейт. Анан ырдап көрчү десем, комузун алып музыкальный училищеда ырдап калды. Кутман жерин деген Бедияров мэр экен. Ай, даке сен ырдасаң жарашат деп, ай, кайталачы деп. 2-3 жолу кайталап, дагы бир жолу кайталачы деп, ана сөзүн толук билесиң десем, толук билем дейт.
сөзін жазып алып, мен бір 10 күн ішінде тиги Бишкекке барып концерттерде ошол ырды жаздыргам. Мен Асархан Жумакбаевдин оркестри менен жазган эмелер болду. Анан тамашалап айтып каламайды. Репертуарга бай, репертуарга ушундай жакшы таңдай билесиң. Дагы эмнелер албасам, жакшырлар чыгып атат. Жанагы ойлойсуңбу деген ырдырдасаң жарашат. Казактын баленчерларын жарашат. Аны ойношу деп мен ал Ботбайдын айткан, маған ылайыктап берген достчулук ошо ырларынын баарын мен аткардым. Анан эми тамашалаштык. Эмне деген чоң залкарлар менен жүрдүк. Бишкекте жүргөндө деле ошол Эстебес Турсуналиевди тамашалашып, ал кезде филармонияда бүт өзүң айткандай тиги залкарлардын баары бар. Тиги ким менен тамашала кетчи Талдысулук азыркы Мукаш Мамбеталиев. Ал киши дагы чоң опера балет театрында иштедик. Ал киши опера театрында иштеп жүрүп, анан сахнада постоянно чыкчы. Анан ал киши менен аябай тамашалашып, Эстебес Турсуналиев менен тамашалашып, анан алар дагы Окенин тамашасын абдан көтөрчү, билчү. Анын өзүнүн айкөлдүгү бар, өзүнүн адамгерчилиги бийик. Керек болсо Ботбайдан жөнөкөй киши жок. Карапайым. Сүйлөсөдө куудул. Күлдүрүп адамды. Тиги отурган жерде тиги залкар жана айтып аткан атты башлардын баарына сөз бербей, комузун алып туруп анан куйкум сөздөрдү айтып. Эми жаш кезде тийишкенде дагы жарашып калчык. Мындай жаш кезде ошо келиндерге лирикалык ырларды ырдап отурушуна тийишкендерде жарашып калчу да өзүнө. Эми жаш кези, олтурган кези ыг менен да. Ошондон ошо жанагы Давлетовдор ай боке боке деп тамашалап, мен баягы өнөрүнө абдан зор бийик берчи. Анан чыныгы элдик эл ырларын, анан ошо биздин ал эл ырлары эле эмес, биздин ошо Кыргызстандагы болгон атты башты композиторлордун ырларын шак алып туруп эмне ырын айтсаң черчи. Мунуга эми Кудай таалам ченебей берген, эми бийиктикти да берген. Мен жана да айтып кеткен, бул 100 жылда бир кайталана турган, кайталанса кайталанат, ошолордун катарындагы эң бийик. Өзүм ушундай как ырчы катары Ботбайга таң берип, анан өзүм да ушунчалык сыйлашымын. Эми атаң көрүш 18-жылы өтүп кетти, өзү Чоң Сарайдон биздин көлдүн Чоң Сарай айылынан болчу, баардык училищада иштеп аткан коллективибиз менен барып, бакырып өкүрүп барып топурак салдык. Ошол күндөн бери ошо канча жыл өттү, 18-жылга кетти, мына 26-жыл, 8 жылдай болуп калыптыр. Эскеребиз, Ботбай темасында ушул бүгүн эле эмес, дагы ушу темаларга кайрылсак абдан жарашат да. Бир канча жылдыгы болуп ошо мындай бийик аткаруучуларды, аткаруучу да, аткаруучулук жагында бийик, өзүнүн Ботбайда ар кандай жанрда аткарса жарашып турчу да. Эми атаган арабызда жок. Мынакей Нуржамал тиги жолдо аялы Нуржамал азыр ошо Нуржамалды көргөндө эле ошо Ботбай жөнүндө сурашып, Ботбай жөнүндө баягы мурунку баскан тургандарын эстешип калабыз. Эми Нуржамалга арттагы балдарына, ага туугандарына ошо ден соолук берип, ошолор жашап, Ботбайым жашабай кеткен жашташылар жашасын деп айтмак. Эми бизден өттү өмүр жылдары, эми бизде эскеришер күн калды деген ушул экен. Анан эми Бейшебаева мынакей эми баягы бул киши өзүнүн экинчи өмүрүнө бир из калтырып кетти десек болот. Мына Данияр жакшы айтпадыбы? Анан ыңар калды артында депчи. Кайталаңыз үнү калды булбулдай болгон деп. Анан Ысыкөлдүн булбулу деп аталып дагы бул өз убагында айтылып жүргөн эл арасында сөз болуп жүргөн дегендей, аңыз кеп кайланып дегендей, анын сүйлөгөн, баскан турган келбети эле канча да. Анын жүргөн турган эле канча дегендей, сүйлөгөн сөзү ар бир жөн эле баягы чоктой, кызыл чоктой ыргытып ийгендей эле бир сөздө тийип кетсе да адам чыт этет эле. Мына эми сизде ошондой болуп калдыңыз, дагы бир анан сизге кезек берели. Макул. Мен эске түшө калып атат азыр ошол. Мына өтүп кеткенине 8 жыл болуптур деп акем айтып атат.
кече күндө эле сезилген да. Жаныбызда жүргөндөй эле. Күндөй болуп аткан мага. Анан 8 жыл болуптур. Эми ошонун астында бир окуя болду. Экөөбүз кезигип баарлашканда эле бир дискти берди мага. Могу эмнеси болсо да сактап алып койчу деп, баягы эски диск экен. Анан заманы өтүп кеткендиктен жаңы флешкага мен көчүртүп алам. Ошол эми анан коюп бир жолу койдуруп уктум. Ошо 1 саат болду. Ал эми мындай эле үн да. Ошондо эместесем азыр да сактап жүрөм. Эгерде койдуруп уккум келгенде угуп коем да. Анан эми бул көбүнчө жанагы корифей деп айткан чыгармачылыктын ошол кездеги баягы туу чокусунда турган адамдардын баары менен жүргөнүн айтып атпайбы да экен. Ошолордон бул мынтебирди ачуу деп. Анан көбүнчө узкий кругда отурганда бир укмуштай тамашаларларды да ачуу. Керемет эле. Керемет болчу да. Анан ошондон калктын ырлары деп калыкка басым жасап кээ бирде ырдап жүрчү. Калыга кийипке. Калыга кийипке. Ошондо жара көр дегендерин ошондо Жакшы. эле. Жакшы болот. Ошону мен Жакшы аткарчы. Жары кериелең жалтанган жамыны бичип калтырдым акырда бир күн жетермин калбастан сенин аркаңдан Маралосунду керилген кеп айтудан эринген артык челең ашык мен болдум азаптуу сендей келинге жару кериелең жалтанган Camını biçik kaldırdım Akırda bir gün yeterimin Kalmazdan senin arkandan Karasan iyi gözümü moymolcu Kalıpka koyup koyulsun Kapak ele saldın ağandı Kat uykudan oylundu Kat uykudan oylundu Geçelim. Vay barakelli. Beşoy rahmat minekey emi siz dagı ошол бот боямдын баягы чогуу жүрүп дегендей арларын угуп мына жүрөгүңүзгө сактап калган ырларды мына биздин телекөрүүчүлөргө аткарып берип атасыз. Анан эми сизге дагы ден соолук каалайбыз. Анан эми бул биздин көрсөтүүбүздүн соңуна чыгып калдык. Анан эми биз сиздерге да бир кандай десем бир эркин микрофон катарында бир ошол бот боямдын бүгүнкү мына күндөгү эмгектери жөнүндө айтып атасыз өткөндөгү анан бүгүнкү күндөгү орду кандай? Мына музыкалык Кубрай Айтмановдун окуу жайында да иштеди дегенде Данилова. Ооба, музыкалык училищеде Ботбайымдын окуучулары азыр Бишкекте ар кайсы тармакта, маданий тармакта жетекчилер чыкты, Окуган окуучулар, таланттар чыкты. Азыр ушу окуп аткан окуучулар да бар, сабак окуп бүтүп тиги консерваторияда сабак берген мугалимдер да бар. Эми анын баары мен эстей албайм, бирок өзү мыкты специалист болчу. Ошо баскан турганы училищега тамашалagычы, ай боке сен жок, училище караңгы болуп калат экен. Десем, ой, көркү жок болуп калат экен деп тамашалачы. Мен жанымда турган ошо жаш мугалимдер айтчу, ай Ботбаева, сиздин келип эле кеткениңиз канча турат? Училищеге келип кайра кеткениңиз канча турат? Сизден түзөлөбүз, сиз келип туруп биз баарыбызды күлдүрүп кетесиз. Эми Ботбай жүргөн жерде дайыма күлкү, шат, дайыма каткырык. Тиги бул Бейшебай айткандай мындай сахнасы жок эле, мындай бир үйдөгү бир достор менен үйдөгү мындай бир иш-чараларда, бир тойлордо, иш-чараларда
Ботпай қана жанағы шығармалы, лирикалық шығармаларын төгемін деп, мен де бер жақтан күш беріп қойшым. Тімелі меткенде бардығы Ботпайдың оғызына кіріп кеткендей ахуалда қалчылы. Бірақ Ботпайды дайыма училищада менің коллективім дайыма естейді. Дайыма мен баштап Ботпайдың өнерлерін, басқан издерін, ошол айтқан сөздер бар, көкірегімізде дайыма естейбіз. Атағанат өзі ғана жоқ. Бірақ менің айтарым, мұндан арда Ботпай жөніндегі тема дағы бір қанша жолы оланса жақсы болмақ еле. Жақсы болады. Мен жаңағы есіме түсіп жатады. 4-ші деген номер бар еле, 1-ші этажда. Дайыма ары береткенде кірчімін сөз ұшырашып. Қомыздың кабинеті де. Кабинет. Яқта төлендікі, яқта екелі қомысшыны білемін. Анан аяқ жағында барып қайры жерден де біраз іштеп қалдым, бір оғанда бөкем жоқ еле. Еме мұның орды действительно естей тұрған, дайыма естеп жүре тұрғандай орында бөкем дұрысында. Бөкем елдік ырлар бойынша алдына шығарған жоқ. Шундай таланттар дағы алдыңғы балдарымыздан келешек мұндардан шықса екен деген тілек қылалы ма? Анын өтіп кеткеніне майлы жоқ екен алар. Arzıkan alaydan çıkkan ey sulusun, arzıkan açılgan gündüna nurusun. Kızıgıp kızları takkandayda kızıl bir met şurusun. Aylımız birge bol boğun, koyçun alıskı jerin korusun. Peylin bir gana cumşağa sazdaysın, Göngülün gana gelgin o jazdaysın, Göykölüp basıp jürgönüңdə Göldögü süzgön kazdaysın. Göngülдөş kurgum men tursam, Koyçu göngülsüz kimdi nazdaysın. Ak bulbul gana konulu sayrağan, Aralaşkana gayın o tal bolsun, Ayanbay tartıp bir yerge da ayaka koygan bal bolsun. Alışıp oynop jüdörgö, Koyçun aylыбыз jakın jar bolsun. Alışıp oynop jüdörgö, Çirkin aylыбыз jakın jar bolsun. Рахмат эми сиздерге келип, мына атайын ушул белгилүү ырчы Ысыкөлдүн булбул аталган Ботпай Куланбаев агабыз жөнүндө мына эскерүү дооруну программасында өзүңүздөр айтып эскерип кеттиңиздер. Мындан ары дагы мынакей сиздер айтып атасыздар, мындан ары дагы ушул кийинки программаларда дагы мына ушундай көрсөтүүлөрүбүздү дагы улантып, ушу Ботпай Куланбаев агабызды жана башка дагы өткөрүп кеткен бир катар таланттуу адамдарыбызды эскерип жүрсөк деген бир сунуш болуп атат. Туура, бул сунуштарды биз колдойбуз. Анан ары дагы биздин дооруну программабызда мындай адамдарды, улуу инсандарды, залкалларды деп койсок болот, мынакей ошолорду дайыма эскерип алып чыгып жүрүүгө биз дагы милдеттүүбүз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушул менен дооруну программасы көрсөтүүнүн соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.